Психикалык оорулар турмуштун оор кырдалы же адамдагы терс энергиянын көбөйүшүнөн келип чыгат. Убагында халатчандырга кайрылбаса, натыйжада оор психикалык абалга туш болуусу ыктымал дешет адистер. Саламатсыздарбы? Бул Ден соолук программасы ЛТР каналында. Аны мен Сейит Амираев алып барам. Ардактуу телекөрүүчүлөр, бүгүнкү чыгарылышыбыздын темасы суицид же болбосо өз өмүрүнө кол салуу бул оору деген теманын алкагында. Маектешебиз, эгерде сиздерде тема боюнча кандайдыр бир суроолор болсо, сөзсүз түрдө байланышка чыксаңыздар болот. Байланыш үчүн телефондор 032 22 код аркылуу 55732 жана ошондой эле WhatsApp номери дагы иштейт 0508 87 88 97 номери. Анда студиябызга адистер чакырганбыз. Мен сиздерге тааныштырсам. Гүлбара Кулуева Ош областтар аралык психикалык ден соолук борборунун клиникалык психологу. Жана ошондой эле кийинки коногубуз Гүлбара Амирбекова Ош областтар аралык психикалык ден соолук борборунун психиатр дарыгер. Саламатсыздарбы? Студиябызга кош келипсиздер. Адамдын психикасы эмнеден улам бузулат? Биз билген учурда адамдын психикасына билбеген учурда кандай учурда доо кетип калышы мүмкүн? Ушул боюнча баштасак. Саламатсыздарбы? Көбүнчөсү психикалык жактан адамдын мүнөзү бузулган учурда үй бүлөлүк турмуш шартка байланыштуу болот. Же болбосо башына бир кайгылуу иш түшкөндөн болот. Негизинен акыркы убакта мисалга эле алып келсек, өзүбүздүн өлкөбүздөгү мына ковид оорусу, коронавирус оорусу көпчүлүк адамдарда стресс, депрессияга алып келди. Негизинен жашоодогу адамдын психикалык жактан мүнөзүнө терс таасир берген окуялар адамдын психикалык жактан мүнөзүнүн өзгөрүүсүнө алып келет. Биз билбеген учурда дагы мына ошол психикага доо кетип калышы мүмкүнбү? Сөзсүз түрдө азыр кесиптешим айтып кетти го, бул эме деп социалдык факторлор депчи. Буга дагы бир нерсени кошуп койгум келет. Бул жерде травмадагы алган травмадагы, айрыкча баш мээге алган травмадагы сөзсүз түрдө акырында ушул ооруга алып келет да, психикалык бузулууга алып келет. Муну органикалык жактан бузуу деп койсок дагы болот. Анан бул психикалык жактан оорулар айлана чөйрөдөгүлөргө анча байкалбашы деле мүмкүн. Бул башталышында анча көңүл бурбай, мисалы баласы ооруп калган болсо, аны эркеликке жооруп, же болбосо бул кандайдыр бир нерсеге кыжалат болуп атат, өтүп кетет да дегендей болуп калат да. Бул эгер адам ошол проблема менен көп убакытка өзү жалгыз калса, бул сөзсүз түрдө аркасынан бир ооруну алып келиши мүмкүн. Ошон үчүн ата-эне болобу, коомчулук, жора жолдоштор, коллектив, бирге иштеген коллегалар сөзсүз түрдө мындай мезгилде ага этият мамиле кылыш керек, ага көңүл буруп туруш керек. Качан мына ошондой өзүнө тиешелүү мамиле алгандан кийин бул оору андан ары өрчүбөй да калышы мүмкүн. Жакшы, жогоруда айттым, негизинен ушул психика бузула баштаганда дароо адиске кайрылыш керек депчи. Анан ушул көпчүлүгүбүз ушул психикабызга доо кетип жатканын байкабай калат экенбиз дагы, убакытты өткөрүп жиберет экенбиз да. Кантип байкасак болот ошол психикага кандайдыр бир доо кетип бузула баштаганын? Аны оңой эле байкасак болот. Мына бизде күнүгө ар кандай оорулар менен, ар кандай баягы даттануулар менен кайрылган адамдардын эле эмесин алсак болот. Жаш эле кыз өзүнүн абалын азыр түшүнүп кайрылып атат да, анан эмне сени мынчалык кыжалат кылды десем, мен баштагыдай шайыр боло албай калдым дейт. Баштагыдай дейт, жоролдоштору менен мамиле түзө албай калдым. Ата-энемин айткан сөздөрүн түз кабыл ала албай атам дейт. Мына ошого окшогон белгилер сөзсүз түрдө психиканын бузулуусунун белгилери, алгачкы белгилери ушулар болот да. Адамдын өзүнүн жүрүш турушу өзгөрүп калат. Кээ бир адамдар ошону байкайт, а кээ бир адамдар аны байкабай калат, элебей коет да, кенебей коюшат көбүнчө. Буга дагы кошумча ушул күнүмдүк, мисалы үйдөгү эле балдарыбыздан, же болбосо жубайыбыздан, же болбосо ошо жаныбызда жакын адамдардан байкай турган болсок, жашоого болгон көз караштар өзгөрө баштайт. Түндө суктабай калат, уйкусу качып, же тамакка башым табити жок болуп калышат, же ошо күнүмдүк үйдө же көчөдө кылып аткан жумуштарын аткарбай калат. Маанайы тусуз болуп, өзүнүн мурдагы абалынан такыр эле өзгөрүп кетет. Көпчүлүк учурда бизде мусулмандарда кеч байкашат. Сразу эле психиатрга десең же психологко десең келише бербейт. Качан гана өтүшүп кеткенде психолог, психиатрга кайрылышат.
Анан да бир эмеси биздин менталитет өзү ушуга эме кылат да, таасир этип коет. Психиатрга кайрылса, мен псих эмесмин, мен жинди болуп калган жокмун да деп баягы намыстанышат да. Намыстанышып, кимдир бирөө көрүп коет, уят болот. Анан айрыкча бизде баягы балакатка жетип калган мезгилде ушул нерседен өтө өздөрүнчө корунушат экен да. Эгер менин балам оорукчан экенин билсе, кыздар сүйлөбөй койчу болсо, кыздарды кимдир бирөө бизге келип биздей турмушка чыгыш кыйын болуп калат деп, ошондой да бир мотивдер болуп калат да, алардын келбеген себебичи. Ушул көп байкалып атат ушул эмелер. Анан жогоруда айттыңыз да, негизинен моюнга алышы кыйын депчи. Чындыгында бул бир гана психикалык оорулар эмес, башка ооруларды деле, мисалы барып көрүнүңүз, текшерүүдөн өтүңүз деп айтсак, мен жакшы элемин, өзүм жакшы жүрөм деп туруп, өзүнө өзү канааттандырарлык ушундай сөздөрдү айтышат да. Ошол нерсени кантип жоюшубуз керек? Биз мына ушул мүнөзүбүздү жойгонубузда гана бул психикалык оорулардын алдын алабыз го деп ойлойм да. Эми баягы бул психологияда бир түшүнүк бар да, психикалык коргоонун механизмдери деген. Мен өткөнүдө бир көрсөтүүдө айтып кеткен болушум керек эле ушул жөнүнчө. Адамдын өздүгүн сактап кала турган психикалык коргоонун механизмдери бар. Алардын бириси баягы тануу. Ооруганын моюнга албоо, бул таануунун формасы да. Кантип эле мен ооруп калайын, жок мен ооруган, мен соп-соомун, силер эле айтып атасыңар деген формада өзүн адам сактай баштайт. Себеби моюнга алуу өтө оор. Бул бир эле психикалык оору эмес, деги эле оорулардын бардыгында, мисалы цирроз болуп калыптырсың, же болбосо рак болуп калыптырсың, же дагы башка дей турган болсо, адам сөзсүз түрдө биринчи реакциясы тануу. Мен андай эмес, койгула, мен жакшынакай сок-соом деп коет да. Анан эми адам ошентип өзүн коргоп аткан мезгилде, анын айылына чөйрөдөгүлөр ошого көңүл буруш керек. Чын эле өзгөрүп атабы? Анын күндөгү жасап аткан жумуштары баштагыдайбы же баштагыдай эмеспи? Мүнөзү кандай болуп калды? Мында ачуусу чукул келип калат, өзүн мындай сөз көтөрө албай калат. Ушул кичинекей белгилерден эле анын психикасы бузулуп атканын байкасак болот да. Ошол мезгилде алар өздөрү келбесе, алардын ата-энеси болобу, дос тууганы болобу, же болбосо жубайы болобу келип туруп бизден кеңешип кетсе болот да. Анан биз айтабыз, алып келип көрүңүз, мындай олуттуураак окшойт деп кеңеш беребиз, анан кийин гана келишет да көп учурда. Жакшы, соңку вакыттарда өзүңүздөр да байкагандай, коомчулукта өтө жагымсыз окуялар көп катталып атат. Бул ошол өз жанына өзү кол салуу, жана ушундай эле бирөөгө зордук зомбулук кылып, бирөөнүн ден соолугуна зыян келтирүү, мына ушундай нерселер аябай көп. Мисалы күн сайын же болбосо күн алыс ушундай жаңылыктарды окуй турган болуп калдык да. Бул өтө өкүнүчтүү. Негизинен мына ушул өз жанын өзү кыйуу, өз жанына өзү кол салуу бул оорубу? Кандай учурда адам баласы ушул өз жанын кыйганга барат? Көбүнчөсү өз жанын кыюуга барганда бул сразу эле адам өз жанын кыя албайт. Депрессияга кабылган адамдар кандайдыр бир себептерден улам депрессияга түшүп калат, түшкүндүккө түшүп калат. Бирөөгө ачылып, бул депрессия оорусу негизинен өзүнүн ичинде болуп аткан ушул өзүнүн сезимдери кыйналып атканын депрессия оорутат деги эле эч бир адам жан адамына айтып бере албайт да. Айтып бербей турган даражада мүнөзү чүнчүп кеткен, жашоого кызыгуусу жок, башына ар кандай жаман ойлор келе баштайт. Бул өзүнүн чөйрөсүндө жашап калат. Ошол учурда бир эле максат болот, жашоого такыр кызыгуусу жок. Лучше өлүп эле алсам жакшы. Только ушул суицидальный мысль деп коет, ушу ойду ойлогон адам, эгерде бир жолу попытка, ушу бир жолу аткарган адам кийинки жолу сөз ушул жолго дагы барат да. Эми тилекке каршы көпчүлүгү бул учурда адистерге кайрылбайт. Көбүнчөсү өз алдынча ар кандай башка невролог же болбосо башка бир адистерге же элдик ыкма менен жүрүшө берет. Эми молдо кожолорго барып окутушуп, акыбетти жамандык менен бүткөндөр дагы көп биздин жашообузда дагы да. Эми суицидальный мысль деп коебуз, бир бул депрессияда көбүнчөсү биздин пациенттерде да байкалат, ушул жаман нерседен башка нерсени ойлобой калышат.
жакшы кошумча алып кетсеңиз. Суицид деген бул өзүнүн жанына өзү кыюу деген, баягы өзүнүн жанын өзү кыюу деген түшүндүрөт да. Бүгүнкү күндө изилдөөлөргө караганда бул дүйнөлүк илимий изилдөөлөрдүн натыйжасында адам баласы 3 курактагы адамда көбүрөөк суициддик ойлор болот экен. Бул 15-тен 24 жашка чейинки куракта бул баягы адамдын жашоого жаңы чоң турмушка даярданып, чоң турмушка кирип, анан ошол ичинде адаптация процесси, көнүү процессинде болот экен. Экинчи курак бул средний возраст деп коет, орто курак 45 жаштан 50 жашка чейинки куракта да көбүрөөк кездешет экен. Жана жаш улууларда 70 жаштан жогоруларда дагы бул оор суицидке баруу кездешет экен. Эми бул жерде эң опурталдуу нерсе подростковый куракта, өспүрүм куракта 15 жаштан 24 жашка чейин курак аябагандай опасный деп эсептелинип атат. Себеби бул мезгилде баланын психикасы али жетилген мындай бекем эмес экен. Оор турмуштагы оор кырдаалдарды көтөрө албайт, ошол турмушка көнүп кете албайт. Анан кийин бүгүнкү күндө эң оор биздеги бир проблема бар, бул миграция деген проблема бар. Ошол эмгек мигранттарынын калган балдары башка балдарга окшоп өзүнө жакшы жашоону мындай ага шарт жок да, ошон үчүн дагы өзүнчө көп кемсинип, анын айынан ошо суицидке баруу учурлары да болот экен. Анан дагы бул орто куракта, баягы зрелый возраст деп коебуз, жетилген куракта эмне үчүн суицидке барат? Бул мезгилде сөзсүз түрдө эле ал мындай бир факторлор болот экен да, өзүнүн турмушуна канааттанбоо, үй бүлөлүк турмушуна канааттанбоо, же болбосо өзүнүн кесибин жоготуп алуу, үй бүлөсүн бага албай калуу коркунучу келгенде, анан ошол өзүнүн жарына канааттанбоо, негизинен көбүнчө ушундай болот экен да. Анан ошол мезгилде же болбосо ооруга мындай айыкпас оорулар болот да, бизде онкобольной деп коебуз, мисалы цирроз печени деп коебуз. Булар айыккыс оору деп түшүнүп алышат да, анан кийин үй бүлөгө ашыкча жүк болбоюн деген максатта да кээде ушундай болуп калышы мүмкүн. Бул деген эмнени түшүндүрөт? Бул деген адамдын психикасынын бузулуусун түшүндүрөт. Ал эми 70 жаштан жогорукулар бул карылыкта жалгыз калган учурда болот. Мындан көрө өлүп албаймынбы? Эмне кылам? Бул баягы крик души деп коебуз, жан дүйнөнүн кыйкырыгы деп коебуз, адамзатка болгон чакырык деп да коебуз. Биз караган адамдарга көбүнчө мындай жетишерлик көңүл бурулбай калган учурда ушундай ойго барышы мүмкүн. Себеби аларда дагы психикасы уже бузулуп аткан мезгил болуп калат да. Жогоруда айттыңыздар да, бул бир күндө эле ушул чечимди чыгарып, мисалы суицидке барбайт деп, анан бир канча күн даярданат деп айттыңыз да. Ушул даярданып атканын жанындагылар кантип байкаса болот? Көбүн эсе тилекке каршы бүгүнкү күндө ушул жаныбыздагы инсандардын ушул суицидке бара жатканын байкабай калып, анан аларды жоготуп алган учурлар көп кезигип атат да. Туура, бул суицид бул дароо эле чыгара турган чечим эмес да. Мисалы азыр болду, мен өмүрүм кыям деп айт да. Бул даярдануу мындай кээде ушундай кыска мүнөткө болот, же болбосо узак мүнөттө болушу мүмкүн. Бул абалды пресуицид деп коебуз. Ошо суициддин алдындагы абалда. Суицидке бара турган адамдын биринчи ой пикири өзгөрө эле баштайт да. Анан эмне кылам жашап? Жашоонун эмне кызыкчылыгы бар? Мындан көрө өлүп алсам эмне болот? Мен өлүп алсам силерге оңой болот эле. Ушуга окшогон сөздөр менен өзүнүн баягы суицидке болгон даярдыгын айылына чөйрөгө билдирет экен да. Ана эми ошол мезгилде анын айылынадагылар бул айтып аткан сөздү баягы дагы айтты да дегендей кылып көңүл кош болуп койсо, бул сөзсүз түрдө акырында суицидке барат. Эми суицид дагы бул ишке ашкан суицид болот экен, же болбосо ишке ашпай калган. Мисалы асынып алды, аны кимдир бирөө көрүп калды, алып койду. Анан кийин өмүр бою майып болуп калат бул. Себеби деген баягы күрөө тамырдан мээге аба барбай калгандан сөзсүз түрдө мээ жабыркайт да. Же болбосо дары ичип алат, көбүнчө биздикилер азыр үйдө болгон дарылардын баарын топтоп туруп ичип алат да, анан кийин аны кимдир бирөөсү көрүп калат, убагында байкап калат. Анан аны кайта эмне болуп коет? Турмушка кайта алып келишет. Бирок ошол мезгилде бул сөзсүз түрдө жабыркап калат, ден соолугунан уже бул майып болуп калат да. Мында психикалык бузулуу анан бешиптер тереңдей баштайт. Эми бул мезгилде айтарыбыз, эгер ушуга окшогон сөздөр сиздин жакындарыңыз айтып аткан болсо, жакындарыңыздан кандайдыр бир наалыгандыкты байкасаңар, турмуш ушунчалык оор болуп кетти, эч мындай
чыга турган бир абалды көрбөй атам, тоюп кеттим жашоодон деп кандайдыр бир нерсени байкасаңар, жүрүш турушунда бир өзүнчө бир шекшеп, кандай бир жерлерди карап, кайсы жерден асынып алсам болот экен деп, кандай дарылар бизде бар экен деп мындай эме алганда бул сөзсүз түрдө башка адам байкап калат анычы. Ошон үчүн эгер сиздер өзүңүздөрдүн жакындарыңыздарды жакшыраак мындай байкасаңар, мындай абалды сезип аласыңар. Сезгенден кийин анын алдын алуу оңоюраак болуп калат. Бул мезгилде эң жакшысы аны менен көпкө чейин сүйлөшүп, анын ушул абалда эмнеге алып келгенин билип, анан ошого колдон келе турган жардамды көрсөтүп, сөзсүз түрдө психолог, психиатрга алып келсе, бул абалдан чыгып кетүүнүн жолу оңоюраак болот да, кийинкинин алдын алгандан көрө. Жакшы, бирок мисалы ошондой болуп каза болгондордун жакындары айтышат, жакшы эле жүргөн дейт да, байкабадык такыр. Анан биз материалдык жактан деле камсыз кылганбыз, баары жайында болгон, анын айткан дегендей болгон. Мындай болуп калганын биз билбей калдык деп деле ушинтип айтып калышат да. Мында кандай болуп калат? Же билинбеген учурда дагы адам баласы ушундай психикага жабыркап, башка бирөөгө билдирбей жүрүп эле анан ушул суицидке барган учурлар болобу? Мында депрессиянын түрлөрү боюнча болот. Депрессиянын түрлөрү айтып өткөндөй болот. Кээ биркилер бар, ошо көбүнчөсү уктабастан, ыйлап, тамак жебестен, өзүнүн жүрөгү баягы душасы кыйналып атканын сыртка билдиришет. Мүнөзү түнт, оор басырыктуу деп коебуз. Мындай типтеги адамдар көбүнчөсү үн чыкпастан жүрүп, душевный кыйналып берет. Аны чындыгында жакын адамдар байкабай калышат. Өзү ошондой оор эле да, 10 сүйлөсөң бир жооп берет эле. Мүнөзү түнт адамдарды внутренний депрессия деп коебуз. Бул маалда көбүнчөсү мындай адамдарды байкаш өтө оор. Алар өзү гана чечилип айтып бербесе, бир адамга чындыгында көп учурда булар депрессияга кабылганда жакын адамдар байкабай калышат. Мына ушул өз жанына өзү кол салгандарды мусулман динине ичине жин кирип кеттир деген дагы сөздөрдү угуп калабыз да. Ал эми сиздер медицина кызматкерлери муну кандай түшүндүрөсүздөр? Медицинада биздин өзүбүздө практикада жумушта деле негизинен баары десек болот. Кээ бир адамдар гана туура психолог, психиатрга кайрылбаса, көбүнчөсү биринчи ооруп калгандан кийин сөзсүз түрдө молдого барып дем салдырышат. Анан элдик табыптарга барышат. Андан кийин ошол оорууну өткөзүп бергенден кийин анан адиске кайрылышат. Сурап келсең 2 жыл болду, 1 жыл болду. Окутканыбыздан кийин жакшы болуп калды. Анан мына табыпка барсак, мына чөптү ичкенден кийин жакшы болуп калды. Азыр эми кайталанып калды деп келишет. Негизинен медицинада бул көз карашка кошулбайт элек. Эгер адамдын кандайдыр бир жан дүйнөсү ооруп аткан болсо, же болбосо ички органдарынан ооруп аткан болсо, биринчи адиске кайрылса. Адиске бизге кайрылгандан кийин да көп суроо берет. Молдону алып келсек болобу, же алып барсак болобу? Ага биз тыюу салбайбыз. Сначала дарыланып алыңыздар, андан кийин чыккандан кийин каалаган ишиңизди кылыңыздар дейбиз. Көп учурда дарыланып чыккандан кийин андай жолго барбай калышат. Мен айтат элем, эгер ушундай учур кайталанган болсо, негизинен биринчи адистерге кайрылып кеңеш алса, андан кийин башка иш көтсө оңураак. Ал эми бул балдар арасында дагы суицидке баргандар көп экен да. Буну кандай түшүнсөк болот? Балдар эмнеден улам? Мисалы чоңдор социалдык жетишпестиктен, же болбосо бири-бирине көңүл бурбагандан улам, же болбосо кемсинтүүдөн улам деп айттыңыздар да жогорудачы. Ал эми балдарчы, балдар. Балдарга деле же кароо болбогон учурда ошондой болобу? Кандай? Эми баягы мен айттым го, эң опурталдуу курак бул өспүрүм курак экен депчи, 15 жаштан 24 жашка чейин депчи. Бүгүнкү күндө суицидке барган, эгер ошол суицидке барган адамдын курагы баягы өтө эле жаш болсо, же болбосо өзүнүн кыймыл аракетине жооп бере албай турган болсо, муну биз кокустук болуп калыптыр, кокустук бир окуя болуп калыптыр, баягы несчастный случай деп коет да. Ал эми андан башка учурда бул сөзсүз түрдө суицид деп аташыбыз керек. Суицидке баланын баруу себеби бул биринчиден коомго адаптация боло албай жатканын себеби. Себеби ал 15 жаштагы бала, мисалы подросток 13 жаштан башталып калат азырчы. Ошол 13 жаштагы бала өзүн чоң сезет, ал эми чоңдор аны чоң деп кабыл албайт. Бала катары мамиле кылат. Аны бала катары мамиле кылып, анын ордуна өздөрү чечим чыгарат. Мына ушул жерде балада протест пайда болушу мүмкүн. Баягы башка тигиге каршылык көрсөтүшү мүмкүн да. Каршылык көрсөтсө, доминировать этет. Чоң адамдарчы доминировать этип, сен али баласың,
сен унчукпай отурушуң керек, сен мындай кылышың керек деп, бул баягы үстөмдүк кайра күчөй берет. Зомбулук деп коебуз го, азыр зомбулук деп айтып атпайбызбы? Ушулар күчөй берет да, анан бала үчүн чыгуунун бирден бир жолу наказать этиш керек. Мына ушу мени азыр кыйнап аткандарды мен өлүп алсам, ошо менен булар ыйлайт. Же болбосо наказать этип баягы аларды жазалоонун бир формасы катары кээде баягы эми ал жашты кичинекейде, ошон үчүн ушундай форманы да тандап алышы мүмкүн да. Муну мен ойлойт элем, бул аң сезимдүү түрдө суицидке барды деп айта албайм. Себеби бул жерде дагы анын баягы инфантильность, балалыгы, баягы турмушка болгон даярдыгынын жоктугу, психикасынын туруктуу боло электиги сөзсүз түрдө бул жерде балага көбүрөөк таасир этип коет. Анан бала өзүн башкалардан кем сезген учуру көп болот да. Мисалы, азыр эмне көп? Жеке мектептер көп. Ал жеке мектептерде окуу аябай жакшы болот дейт дагы, колунда бар деле, колунда жогу деле, балам окуп калсын деген максат менен тапкан, ташкан баягы ошого берип, ошону окутат да. Бирок ошол жерге барганда тең салмаксыздык байкалат, себеби колунда бар баланын, үй бүлөнүн баласы сөзсүз түрдө жакшы кийинет, өзүнө жакшы нерселерге уруксат берет алган, мисалы соткасы бар, эми айфон көтөрүшү мүмкүн, ноутбуктарды көтөрүшү мүмкүн. А тиги берки үй бүлөдөгү бала өзүн кем сезе баштайт. Анан ушул мезгилде өспүрүмдөрдө бир тенденция бар да, бала жакшы кийинсе, тиги жакшы буюмдар жанында болсо, жанында дайыма акча жүрсө, ошонун жанында көбүрөөк достору боло баштайт. Ал эми беркиндей жупуну кийинген баланы сөзсүз түрдө чекелете башташат да, оңчо кыла башташат. Ошондо бул бала өзүн кем сезип калышы мүмкүн. Эгер үй бүлөсүндө ага чейинки баягы турмушу деле, анын тарбиясы деле анчалык көңүл бурбай, доминировать этип окушуң керек, окууга гана көңүл бур деп кое турган болсо, баланын ички дүйнөсү өспөй калат дагы, ошодон баягы өзүн кем сезет дагы, анан ошонун бир чыгуунун формасы. Караса эч кандай чыга албайт. Башка выход жок, ошон үчүн өз жанын кыйганда болушу мүмкүн. Бул эми мотивдер өтө эле көп, аны мындай талдап кетиш деле кыйыныраак болот да. Мына ушул өткөл куракта көп ушундай нерселер катылат экен да, статистикалык маалыматтарга карагандачы. Ошол куракта ата эне баласына кандай көңүл буруш керек, кандай мамиле жасаш керек? Мисалы, көп сырттан карап деле билебиз, негизинен ошондой куракта мисалы сүйлөсөң каяш айтып койгон учурлар болот. Анан бир нерсени жасайм дедиби, ошол нерсени жасашым керек деп, анан өзүнүкүн бербеген учурлар көп катылат экен да. Ошондо кыз балага, эркек балага кандай мамиле жасаш керек ата эне? Мен психолог катары ата энелерге айтып кетишим керек, айтып кетейин деп атам да. Мынагул кыз бала чоңоюп 13 жаштан балакатка жетти деп коебуз да. Ушул куракка келгенде анын мүнөзү өзгөрө баштайт, анын көз карашы өзгөрө баштайт, анын кызыгуусу өзгөрө баштайт. Ошол мезгилде апанын эң биринчи досу болушу керек. Башта айтканда, эч кимге айта албаган нерсени да ападан сураш керек. Бул жерде мындай субординация болбош керек да. Мен энемин дегендей баягы өзүнүн бир укугун кемсинткендей болбой, кайра балага жакын болуп, ошонун жан дүйнөсүнө кирип, аны эмне кызыктырып атканын байкап туруш керек. Ал эми эркек балага бул ата сөзсүз түрдө эң жакын досу, адамы болушу керек. Ушундай мамиледе гана баланы баягы өспүрүм курактан алып чыгып кете алабыз, кризистен алып чыгып кете алабыз. Качан балага жакын мамиледе болгондо, аны чоң адам катары мамиле кылып, чоң адам катары ага мындай кеңеш кылып, бирок талапты чоң адамга койгондой койбош керек. Себеби ал бала эле. Бала өзү билбейт, өзүнүн мындай кичине экенин. Бирок биз билебиз да, ошон үчүн ага талапты, жумшартылган талап коюш керек. Айтат го, жипти канчалык көп соссоң, ал үзүлүп калат депчи. Ошол сыяктуу натянутый болбош керек да бул жердечи. Себеби ага мамиле кылганда чоң адамга окшоп мамиле кыл, бирок талап кылганда жашыраак кичинекей эле балага окшоп талап коюш керек. Ошол эле учурда, ошол жогоруда сөздөр туура айтып кетти. Ошол баланы мисалы энеге жакын болуп, проблемасын айтканда, же болбосо бир нерсеге кызыгуусун айтканда, аны кичине колдоп туруш керек. Сөзсүз. Эгер болбой турган иш болсо, постоянно эле ар дайым аны сен андай кыла албайсың, сен мындай кыла албайсың, андай постоянно аны түшүнчүткөндүн кереги жок да. Эгер аны түшүнчүткөн учурда дагы жашоого болгон көз карашы да өзгөрүп кетет. Андан кийин ошол бир эле нерсени балага коюп бериш керек. Бала ошону аткарып көрүш керек. Анын натыйжасы туура эмес болгонун бала көргөндөн кийин экинчи жолу андай ишке дагы барбай калат. Демек бул жерде ата эне өзүнүн балдары менен чындыгында
көңүл кош карабастан маани берип коюш керек. Ошол эле жасап аткан ишине же коюп аткан талабына же болбосо үйдөгү ошол болгон нерсени жашына чоң адамдай түшүндүрүп айтып бериш керек. Ошол учурда баланын психикасы бузулбайт. А бизде көбүнчөсү тетириси да. Сен такыр андай нерсе колуңан келбейт, сен деген ошондойсуң, тигинин баласына сен жете албайсың. Ошо салыштыруу кандай? Бул салыштыруу негизинен эң туура эмес. Бул баланын биринчиден психикасынын бузулуусуна алып келет. Андан кийин баланын өзүнүн самооценкасы түшө баштайт. Ошол балдардай мен андай кыла албаймын, колумдан келбейт. Бир ишти аткарса да мен бул ишти аткарганым менен баары бир ата-энеме же мугалимиме жакпаймын. Баланы эч качан бирөөгө салыштырбаш керек. Наоборот, тетирисинче аткара албаган ишин дагы бул жолкусу болбой калды, дагы бир жолу аракет кылсаң, сен азаматсың, сен молодецсиң, сен колуңан келет. Баланы кичине мактап, мотивация берип койсо, ошол нерсени бала аткарат. Эң биринчи ата-энеден, анан мугалимдерден колдоо болсо, сиз айткандай мотивация болсо, балада андай нерсе жаралбайт. Жакшы, анан дагы ушул эгерде ушул өткөл куракта кызыгуусу ар тараптуу болот экен да. Катуураак кармап алсаң, бала мисалы көп жаман иштерге барып коюшу мүмкүн деп дагы айтылат да. Мисалы айталы жаман адаттарды өнөкөткө айлантып колдонуп алышы мүмкүн, жана башка да. Эми жаман адаттын кандай экенин бала түшүнүш керек да. Түшүндүрүш керек. Бала өзү көрүш керек, анан жаман экенге ынаныш керек да. Эгер биз жок андай кылба деп тыя берсек, запретный плод сладок деп коет, сөзсүз түрдө ошого барышы мүмкүн да. Примерде көрсөтүш керек ошол нерсени. Көрдүңбү, мындай болуп калды. Же тигини кара, мындай болуп калды деп көрсөтүш керек. Анан бай айтып атпайбы, эме деп ата-эне баланы жашынан эле мотивация берип чоңойтуш керек дегенге мен аябай эме кошулам. Себеби мындан бир топ жыл башта мага бир бейтап кайрылып калды да, бейтап дебейбиз, клиент деп коебуз биз. Ошол айтты да, мен колуман эч иш келбейт, кайсы ишке кирбейин, иштей албайм, көп иштесем бир 2-3 ай иштейм, анан кайта башка өтүп кетем дейт. Анан сүйлөшүп отургандан кийин сен кичинеңде атаңдар эң көп урушкан сөзү кандай эле десем, колуңан эчтеке келбейт деп урушчу эле дейт да. Мына ушудан айтарым да, ата-эне баланы урушуп атканда дагы башка эме алып атканда да сөз түрдө айтып аткан сөздү ойлонуп эме кылыш керек экен. Себеби балага бул установка болуп калат экен да, мен колуман эчтеке келбейт. Мына ошол 27-28-ге чыгып калса дагы бир иштин башын баштап алат, себеби менден эчтеке колуман эчтеке келбейт деген ой ушунчалык сиңип калган. Кыйла мезгил керек болду ошол ойдон алып чыгышкычы. Ошол баланы. Жакшы. Кийинки суроо негизинен мына ушул жогоруда айттыңыздар да, ушул өз жанын өзү кыйгандар кээ бири көрүп калып жардам берип калат депчи. Ошолор келет сиздерге, анан сурайсыздар, негизинен ушул өз жанына өзү кол салгандан кийин алар жеңилдеп калабы? Кандай, эмне пайда табат деген да? Мисалы өз жанына эмне деп айтып берет ошол өзү кыйган. Жакында эле мага дагы бир кыз кайрылды, эми аты жөнүн айта албайм. Аффект болот. Аффект деген ушундай эмоциялык бир абал бар. Адам өзүнүн кыймыл аракетин башкара албай калат, ишине жоопкерчиликсиз болуп калат да. Билбейм дейт, кантип өзүмдүн тамырымды кескенимди дейт. Бирок кесилбей калыптыр дейт да. Анан эмне болду десем, мен дейт, анан өкүндүм дейт. Өзүмө эмне үчүн муну кылдым деп өкүндүм дейт да. Бул мезгилде эми жаштык баягы аң сезимдин мындай помутнение сознания деп коебуз. Анан психиканын бузулушу сөзсүз түрдө ошол жерде болот да. Ага чейин эле баягы жабыркап турган психика ошол жерде сбой берип коет да. Анан кийин эмне жасаганын билбей калышат. Кийин өткөндөн кийин түшүндүм, бул туура эмес экен, бул адатым деп сөзсүз түрдө өкүнүшөт кийин. Жеңилдеп калбайт бирок. Жакшы. Бизде көбүнчөсү ошол өзүнүн жанына кол салуу болгон учурда эч качан кем учурда гана ата-энеси, жакындары бизге кайрылбаса, көпчүлүк учурда кайрылбайт анда дагы. Көбүнчөсү өзүн асып алганда же баягындай дары ичип алса, же болбосо уксуз ичип алган учурда основной ооруканага кайрылышат, реанимацияга түшүп калышат. Ошол учурда гана адистер бизди чакырат консультацияга. Андан кийин негизги ал жерден жакшы болуп чыккандан кийин сөзсүз психиатрдан, психологдон лечение алышын биз сөзсүз айтабыз. Бул учурда эми дары-дармектерди жазып беребиз. Психологдун жардамы менен чыгарганга аракет кылабыз. Эң өкүнүчтүүсү эми келишет көбүнчөсү. Мисалы, обул больницага кайрылды дейли, кайрылат, бир аз өзүнө келип жакшы болуп калгандан кийин үйүнө чыгып кетет.
калып калат. ошол боюнча Ошол бойдон жок калып болот, калышат. э? Бул экинчи жолу кайталанган учур аябай эле көп. Жакшы, кийинки суроо тили көрүүчүдөн саламатсыздарбы, менин балам башынан жаракат алган дейт. Азыркы убакытта дейт, түшүнөн чочуп турат дейт. Жанагындай басырткы деп коет го, ошондой басат дейт да. Бул кандай түшүнсө болот? Психикасы жабыркаганбы? Анан сиздер кандайча жардам бересиздер? Кимге кайрылам деген суроо калтырыптыр. Туура, эгер бала көбүнчөсү психотравма алып калган учурда, жыгылганда же аябай бирөөнүн катуу уруш укканда же болбосо аябай психикасына ушунчалык таасир бере турган учур болгондо уйкусунда да тынч уйку болбой калат. Ыйлак болуп калат, кежир болуп калат, же күнүмдүк ойноп аткан достору менен ойнобой калат, же апасынын тилин албай калат. Эми бул учурда, конечно, бизге кайрылса, өзүнү ошол абалдан чыгара турган дары дармектер менен, психологдун жардамы менен калыбына келтирсе болот. Эми бул эже башынан жаракат алган деп, аны керектүү обследованияны өткөргөнгө жиберебиз, электроэнцефалограмма дейбиз. Эми алган жаракаттын деңгээлине карап томографияга жөнөтөбүз. Же болбосо ошо алган жаракат канчалык деңгээлде экенин биз келгенден кийин анан апасынан гана сурап билип, анан тиешелүү обследование деп коебуз, көрсөтмөлөргө жиберебиз, андан кийин анан дарылайбыз. Жакшы, анан айтсаңыздар, негизинен ушул коркуу жана ошондой эле түштүн бузулушу бул психикалык оорулардын башталышы деп түшүнсө болобу? Же башка учурда дагы ушундай түш бузулушу мүмкүнбү? Негизинен түшүм бузулуптур, анан мындай болуптур, өзүмү жаман сезип атам деген адамдарды сурасаң, ал ошол учурда, ошол абалда бир стресске кабылган, же жумушунда, же үйүндө, же бир жерде кандайдыр бир терс учур болгон учурда гана адамда ушундай бузулуу болот. Себеби күнү бою стрессте жүргөн, только жаман позитивде жүргөн, жакшы ойдо жүргөн эмес. Анан кечинесе сөзсүз түрдө уйкусу начар болот, жаман нерселер кире баштайт. Жакшы, өз жанына өзү кол салуу боюнча айтып бердиңиздер да жогоруда. Азыр эми бирөөнүн ден соолугуна зыян келтирүү, ошол эле учурда балдарга болобу, ошол эле учурда зордук зомбулук дагы күчөп жатат балдарга болгон, же болбосо тең курактуулар деле бири-бирине ушундай ден соолугуна зыян келтирген учурлар болуп атат да, башка бирөөнүн өмүрүн кыйып. Мында кандай түшүнсөк болот? Ал мисалы ошол зыян келтирип аткан киши психикалык ооруларга кабылганбы? Эмнеден улам мындай кадамга барат? Агрессиянын эки формасы бар да. Аутоагрессия бул суицид деп айтабыз. Анан кийин сыртка багытталган агрессия бул кимдир бирөөгө, ал тең түшү болобу, же өзүнөн кичине болобу, же өзүнөн чоң болобу, же аял болобу, башка жыныстагы болобу, бул эч кандай ролго эмес. Бул сыртка багытталган агрессия сөзсүз түрдө бул ишке ашат да. Ал адам өзүнүн ичиндеги кыйнап жүргөн ойлорун мына ушинтип разрядка алышы мүмкүн. Бул деген түздөн түз эле психиканын бузулушунун далили. Психикасы бузулган. Алар ошол башка бирөөгө зыян келтирүү менен демек жеңилдейт да? Айтабыз го, өзүнүн бир нерсесин далилдейт да. Өзүнүн кандайдыр бир чындыгы бар, ошону далилдейт ошентипчи. Бул деген психикасы жеңилдеп калат деген формада да. Албетте, психикалык жактан жабыркагандар дагы көбүнчөсү ушул жолго барат. Акыркы учурда интернет тармактарында көп эле көрүп атабыз, жашы жете элек балдарга кол салгандары, зордуктоо. Бул албетте бул адамдын психикалык бузулуулары. Ал эми бир-эки күндүк эле психикалык бузулуулардан кийин эле, же стресстен кийин, же алган жаракатынан кийин ошол жолго барып калбайт. Ошол адамды сурап келсең, кичинекейинен жакшы өскөн эмес. Бала кезинен психотравманы көп алган. Же болбосо үй бүлөсүндө көпчүлүк учурда жана атасы ичкилик менен аябай баланын психотравмасын, психологиясын бузуп, же болбосо ата энеси чет жакта болуп, бирөөнүн колунда өсүп, ушундай балдарда көп кездешет. Албетте, ошол өзү каалаган нерсеге жете албастан бузулган нерсени башка жанындагыларга эч качан булар каалабайт да, и ошол нерсени доказать этип бергиси келет. И анан ошо аффективный состояние деп коет, кандайдыр бир учурда өзүн башкара албай калган учурда ошол жолго барышат. Маалымат булактарына карай турган болсок, аял киши ушул психикалык ооруларга көп кабылат экен да. Анын эмне себептен? Жана ушундай эле ушул жанын кыйгандардын арасында да аял киши көп экен да. Мисалы, аял киши ушул жанын кыйып атканда
жакшы нерселер бар да, мисалы артта кала турган анын балдары дегендей, ошол эле ата энеси дегендей. Аларды мындай ой кетпейби, аларды кандай түшүндүрүп бересиздер? Көбүнчөсү туура статистика боюнча дагы өзүнүн өмүрүнө кол салгандардын арасында эркектерге караганда аялдар да көп кездешет. Демек, аялдар эркектерге караганда көбүнчөсү сезимтал болот. Аялдар жогоруда айткандай 1-2 случайдан кийин эле өзүнө кол салбайт. Ал узак мөөнөттүк өзүнүн душевный болезнинен кийин гана ушул жолго барышы мүмкүн. Көбүнчөсү турмуш шарты, үй бүлөсү, же болбосо айлана чөйрөдөгү иштеп аткан иши, деги эле ошол аялдын ошол жерде жашап, иштеп жүргөнүнө таасир берген учур. Узак учурда депрессия алып келет. Деги эле бул психикалык жактан оору аябай көп санап кетсек, өзүнүн өмүрүнө кол салганга чейин көбүнчөсү жабыркап ошол нерседен чыга албайт, тунугуюктанчы. Анан кийин уже жашоодо жарыктык көрбөй калат. Аябай ушунчалык жан дүйнөсү ооруган учурда чындыгында анын үй бүлөдөгү жолдошу же болбосо жакын адамдары, ата энеси, артындагы бир туугандары, балдары чындыгы ал көзүнө көрүнбөй калат. Көп учурда дагы ошол депрессияга түшкөндө сурап келгениңде өзүнү карабай калды, даже баласынын тарбиясына көңүл бурбай калды деген көп жалп кошулуп келет да, ал өзү менен өзү болуп калат. Ошол учурда гана бул баласыны же болбосо жакын адамдарыны ойлобогон учурда өзүнүн өмүрүнө кол салат. Программанын башында айттык, негизинен ушул психикалык ооруларды көпчүлүгүсү мойнуна алгысы келбейт. Анан психиатр, психологдорго, адистерге кайрылбайт дедик да. Бирок биз көңүл бурбаганыбыз менен мына бүгүнкү күндө жаралып жаткан оорулардын көпчүлүгүнө ушул психикалык бузулуу өзүнүн таасирин берип жатат десек болот да. Ушул боюнча айтып берсеңиздер. Ооба, башында айткандай, быйылкы учурда мына коронавирус оорусу менен дагы көп чалдыккан. Коронавирустун оорусу Кыргызстанга келип, жайылып, кандай адамдар, канча адамдар дүйнөдөн өтүп кетип атканда аны теледен же болбосо интернет жебесинен эле көрүп, бул жакта туруп өзүнүн депрессия болгондор көп кайрылышты да. Ошол менен эле бирге на фоне основного заболевания деп коебуз, биз көбүнчөсү консультацияга барганыбызда уктабай атат, тамак жебей атат. Жалпы мени чакырат психиатр, психологдорду. Бул учурда барганыбызда мисалы онкологияга же болбосо мына туберкулезный больницага барганда негизги оорусунун айынан негизги оорусу мисалы рак болуп калды дейли, ошол ракты ойлонуп атып, экинчиси ошол психикалык жактан депрессияга алып келет. Негизги оорусун ойлоп атып, көпчүлүк учурда депрессияга түшүп калышат. Анан могу азыркы илдет менен азыркы күнгө чейин кайрылышат, адамдарда коркуу сезим. Жуктуруп алам, өлүп калам. Алдын ала депрессияга калышат. Мисалы көпчүлүгү анан бул орун алмаштырып да жүрүшөт экен да. Жогоруда айткандай неврологко барышат, башым ооруду, тынбай ооруйт башым, эске тутум начарлады, уйкум начар, анан бат ачуум келет деп дагы ошо неврологко бара беришет экен да. Кандай учурда кайсыл белгилер менен өзгөчө айырмаланат, мисалы психикалык оорулар неврологиялык оорулардан? Көбүнчөсү туура эле неврологдо кайрылышат дагы, анан көп учурда неврологдор өзүнүн дарысын жазып берет, успокоительный, антидепрессанттарды. Сөзсүз түрдө жеңил түрүндө кездешкен баягы же болбосо ошол дарыны жактырып, жакшы болуп кеткендер кайра кайтып келишпейт. Андан кийин да неврологдун приемуна кайра баргандан кийин неврологдор да психиатрга жиберишет. Консультациягачы. Анан бизге келген учурда айтып калышат, 1 жыл 2 жыл неврологко бардым, но дарыны ичтим, жакшы болбодум, анан келдим. Көп учурда өтүшүп кеткенде жеңил дарылар таасир этпей калат дагы, башынан жаман ойлор кетпей калат, уйкусу качат, өзүн жаман сезет. Деги эле жашоого болгон кызыгуусу начарлай баштаган учурда анан психиатрга кайрылышат. Мындай деген суроо калтырыптыр. 1,5 жаштагы баланы дейт, түн ичинде дейт, ойгонсо дейт, ит келип атат деп анан коркутуп уктатып коебуз дейт да. Бул негизи туурабы деген суроо калтырыптыр да. Чындыгында биз ушул бир нерсени коркутуп уктатканды жеңил көрөбүз, оңой көрөбүз да. Анан бизде мисалы ата энелерибиз деле, мурдагы кишилер деле ушинтип эле чоңойткондо негизичи бул туурабы же болбосо тескерисинче бул доо кетирип коебу? Жана айтып өткөндөй, ар бир баланын психологиясы, нерв системасы ар кандай болот да. Бизде деле чындыгында ошентип чоңойтушкан.
бирок кээ бирки балдардын нерв системасы, анын мүнөзү өтө жеңил, өтө коркок болот. Анан эми жашоо өзүнүн заманына жараша дейт го, акыркы мына жылдарда балдар интернеттен көрүп коркуп калышат, же болбосо ошо сиз айткандай жаман нерселерди айтып коркутушат. Бул учурда балдарды коркок кылып коюшат. Өзүбүздүн практикада деле кездешет. Кошунам чыкпа көчөгө, сени бир нерсе келип жеп кетет. Балада коркуу сезим пайда болуп калат. Уже караңгы киргенде эшикке чыккандан коркуп калышат. Наоборот, аны түшүндүрүш керек. Түн кирди, эчтеке жок. Спокойно укташың керек же тынч эшикке чыгып келишиң керек. Эчтеке жок. Сөзсүз түрдө аны бирдеке келип жеп кетет, же болбосо мына келип алып кетет, же болбосо жана вампир келди деп коркутсаң, балада коркуу сезим пайда болот. Андан кийин уже түн киргенден кийин жаныңан чыкпай калат. Самостоятельный болбой калат. Конечно, психикалык бузууларга алып келет. Негизинен мына ушул дени сак улутту тарбиялоодо балдарга өзгөчө көңүл бурушубуз керек деп айтышат да, көпчүлүк улуу инсандарчы. Биз балдарга кандай мамиле жасап, балдарды кантип тарбиялаш керек? Бүгүнкү балдар чындыгында башкача деп дагы айтышат да, өз заманы менен мындай өзгөчөлөнүп турат деп айтышат да. Аларга мисалы канча жаштан баштап катуураак сүйлөп, ошол катуураак мындай тыюу салганга болот? Канча жашка чейин такыр тийбей эле коюш керек? Ушул боюнча айтып берсеңиз, психолог катары. Өзү мындай экен да, дүйнөлүк адабияттарда ушундай бир маалыматтар жүрөт да. Алгачкы 7 жыл балага эркине коюп кой баланы. Кийинки 7 жыл баланы окут, үйрөт. Андан кийинки 3-7 жылдыкта баладан талап кыл дейт да. Бул деген эмнени түшүндүрөт? Бул деген баланы кичинесинде эркелетип, анын каалаган нерсесин жасатып чоңойтуш керек. Бирок ошол эле мезгилде ата эненин дареметине жараша үйрөтүш керек да. Анан кийин анан алып бер, анан муну алып бер деп бул гиперопечный болуп калышат да. Бул дагы өтө чоң зыян, тарбияга доо кетирип калат. Анан кийин ошол нерсени алып бере албай калсаң, баланын психикасы бузулушу да мүмкүн да. Анан бүгүнкү күндөгү балдардын бир өзгөчөлүгү бул аябай жогорку технология мезгили болуп атат. Доору энелер төрөнгө чейин эле баягы соткасы колунан түшпөсө, анан бала төрөлгөндөн кийин жубатуунун эң оңой жолу колуна сотканы кармата коюшат. Отуруп тур, ойноп тур депчи. Анан кийин сөзсүз түрдө биздин балада, биздин азыркы жаш балдарда психикасы бир калыпта эмес. Ошон үчүн колунан сотканы алсаң, чалкасынан бир кетет. Уже эмоциясынын бузулушу. Көрдүңөрбү? Демек, анын да бир убакыты болот да. Келе кечке эле баягы мен иш кылып алайын, бул тынчыраак отурат экен деп колуна берип койсоң, сайсыз ал майып болуп калат да. Мына ошол үчүн бир жерде жумшак болуш керек, бир жерде катуураак болуш керек. Анан катуу болом деп бир жолу үзүп алба, жумшак болом деп бир жолу баланы майып кылып алба, гиперопечный болуп да. Бул качандыр бир мезгилге чейин жумшак болуп туруп, анан эле дароо эле катуу боло калсаң, бала да түшүнбөйт. Бул уже мен жаман көрүп калыптыр деген ойдо болушу мүмкүн. Ошон үчүн тарбияда экөө тең бирдей кетиши керек. Жакшы, анан мисалы какускандар деле көбөйүп баратат коомчулукта. Мугалимдер арасында дейлиби, тарбиячылар арасында ошол эле учурда мисалы мигранттар жакын туугандарына чыштаса, ошолордун арасында кандайдыр бир зордук зомбулук болуп доо кетирип атат да. Буларды кандай түшүнөсүз? Эми булардын баардыгын психикалык ооруга чалдыккандар деп ушул оорулуу деп койсок болобу, же болбосо алар мүнөзүнөн ушунун табиятынан ушундай деп да түшүнсөк болот? Эми мүнөзүнөн деле кээде айтабыз, мисалы холерик деген эме темперамент бар. Бат ачуусу келген. Бат ачуусу келип, буркан шаркан түшүп, анан бат кайта жанат. Анан меланхолик дегенибиз бар, бул өтө кайгыра берет, кичине бир нерсе өзүн алып ыйлап сыктап элеме ала берет. Болбогон нерселерге эле арыздана берет. Эми элестетип көрүңүз, мугалим 30 бала менен мисалы бир эле класс менен иштебейт да, 5-6 класс менен иштейт турабы. Ошол мезгилде классында кандай бир баланын мүнөзүн көтөрө албай калган учурлар да болуп калышы мүмкүн. Ошон үчүн мектеп дирекциясы мугалимге саат бөлүп бератканда ушуну да караш керек экен да. Себеби мугалимдин психикасы кандай деңгээлде, темпераменти кандай, ошол нагрузкага чыдай алабы, көтөрө алабы.
анан окутам дей беришет, бирок кээде ушундай учурда болуп калат. Болбосо баягы бала бакчаларда дагы тарбиячыларды дагы этият кылдат текшере болуш керек. Себеби анын ичинде агрессия деп атпайм, агрессия өзүнө бурулат жана сыртка бурулат. Агрессиясы ичинде бугуп жаткан адам сөзсүз түрдө ушундай зомбулук кылат ал. Бул агрессиянын түпкү башаты анын балалыгында калат да. Эгер мисалы кичинекей бала сырттан чоң кишилер аны урушса, ал унчук албайт да, каяш айта албайт. Анан баягы ичине ката берет купуя. Бул агрессияны жаратат. Анан ал сөзсүз түрдө кийин чыгат. Анан айтабыз, мага каяша сүйлөп атат. Бул агрессиянын чыгуунун бир формасы. Себеби ал өзүнүн пикирин билдирип атат. Анан айтат, мен укпайт. Бул да агрессиянын формасы. Себеби протест кылып атат ал. Эми мен укпайм, мен чоңоюп алдым деп атат да. Себеби буга чейин мени кыйнап келдиң. Эми мен чоңойдум. Мен көз карандысыз болушум керек деген агрессиянын бир формасы да. Азыр кайсыл жакты караба, көбүнесе интернет булактарында такталган да, такталбагандагы негативдүү маалыматтар да. Мына ушул суицид болобу, бирөөгө кол салуу болобу, аябагандай көбөйүп кетти да. Бул нерсе дагы биздин коомчулуктун, жалпы коомчулуктун ушул психикасын бозуп атат деп түшүнсөк болобу? Эмне кылышыбыз керек? Мисалы, мен кызыгып көрдүм да, айрым бир мамлекеттерде мына ушундай негативдүү болгон маалыматтарды жарыялаганга тыюу салат экен. Ал жакта карай турган болсок, позитивди көп тартуулайт экен дагы. Ошол эле сыңар, мисалы, элдери дагы ошондой көрсөтүүлөрдү көп көрүшөт экен. Азыр бизде мисалы мээнет кылып бир жакшы материал жазсаң, ага мисалы көргөн киши аз да. Ал эми жанагындай кыйналган же болбосо ушундай маалыматтар болсо, анын көрүмдүүлүгү жогору болот да. Эми туура айтасыңар, цензура сөзсүз болуш керек деп ойлойм. Себеби адам чөйрөсүндө кандай информацияны көп укса, ошол менен өзүнө азык топтойт да. Анан терс негативди алып атпайбызбы? Негативди энергияны алып аткан, маалымат алып аткан сөзсүз түрдө бизде негатив көбүрөөк болот да. Ал эми позитив көп болсо, адамда дагы позитив. Баягы алдыга умтулуу, жашоого кумарлануу, жашоого канааттануу сыяктуу адамда сезимдер пайда болот. Ошон үчүн менин оюмча ушул баягы интернет желесинде деле, мына телевизордо деле ушул маалыматтарды берип жатканда, блогерлер дейбизби, кимдер дейбиз, ушулар деле ушул нерсени ойлонуп койсо да, анан баягы сенсация жаратам деп эле болор болбогон нерселерди эле берип, адамдардын жүрөгүнүн нүшүн алып, анан кийин баягы бир жаман кабарды уккандан кийин адам сөзсүз ошону күтүп калат да, дагычы. Адамда установка болуп калат да. Эмне болуп кетти экен дагы депчи. Азыр айтып атпайсыңар, баягы жакшы макаланы окушпайт да, анан эле жаман баягындай терс маалыматтар эме болгонго окуучулар көп экен деп. Бул адамдын күтүүсү. Себеби анда баягы ожидание, тревога. Дагы эмне болуп кетти экен бул заманда депчи. Ансыз деле бүгүнкү күндө турмушубуз өзү оош кыйыш болуп атканда, бизде баягы жакшысынан жаманы көп болуп аткан, анан кийин биз жаман нерсе даяр болуп калат экенбиз да. Эми биз ошол психологиябызды акырын бурушубуз керек жакшы жаккачы. Мына бизде деле азыр чек ара деген маселе чыгып, канча адам ыз-тыз болуп, тиякта, биякта болуп атат. Мына азыркы келип аткан ковидке вакцина келип атса, аны деле биз бурмалап атабыз. Окуй болбойт экен, тиги жакта апробацияны өтө эле бизге келип эме сынап атышыптыр дейбиз. Анан ооругандарды өтө эле көп көрсөтсө аңдып калабыз. Бизде андан көп болуш керек. Эмне үчүн мындай болуп атат? Мисалы азыр карагалачы Индияны. Индиянын примерин деле билсек болот да. Биз өзүбүздү өзүбүз коргошубуз керек да. Бул ковид деген ооруну бир былтыр жагынан башталганда койгулачы, бул силердин апартмаңарда баягы эмени тиги элдин көңүлүн башкага буруш үчүн ушуну чыгарып алдыңар деп, кээ бир саясатчыларыбыз бул оору деген таптакыр жок деп эмне болду аягында? Аягында биз июлда биз пикке чыктык го, оорулар дээрлик көбөйүп кетип, өлүмдөр көп болуп, биз даяр эмес болуп калып, мына ошондон деле биз өзүбүзгө алышсак болот да. Биз өзүбүздү өзүбүз этият кылышыбыз керек, өзүбүздү сакташыбыз керек. Баягы айтат да, Кудай сактанганды сактайт экен да. Анан сактанбай эле анан кийин Кудай сактайт десек, Кудай деле сактабай коет экен. Мына көрдүңөр, Гангага түшүп, баягы очищение болом деп атып, азыр күнүнө 350 миңден адам заражение болуп атпайбы Индияда. Өлгөндөрдү сөөгүн өрттөй албай алар жетишпей атыптыр го. Мына ошону көрүп тобо кылыш керек да. Ошон үчүн баягы ишиң болбосо көчөгө чыкпай эле кой азыр. Ишиң болбосо башка бирөөнүн үйүнө кирбей деле кой азырчы. Бизде кыргыз ушундайбыз, аш тойду жакшы көрөбүз. Анан кийин той кылганда дагы илгеркиде үйдө кылбай калбадыкпы, биз ресторандарда кылып калдык. Мына ушул нерсени дагы эмне кылышыбыз керек? Чектешибиз керек.
ошол нерседен биз өзүбүздү психикабызды коргоп калышыбыз керек да. Жакшы. Кызым көк дейт, айтканын бербейт дейт. Бир көгөргөндө көгөрүп турат дейт. Ага кандай мамиле жасашым керек деген суроо калтыптыр. Канча жашта экен? Жашын жазбаптыр, кичинекей окшойт. Бул жерде кыздын баягы өжөрлүгү байкалып атат да. Бул өжөрлүк кичинекей баладан байкалса, аны акырын коюп койсо болот да. Анан баягы өжөр болуп калганда башында көңүл бурбай туруш керек агачы. Өтө эле көңүл буруп, ошонун айтканын кылып койсоң, ошого үйрөнүп калат да. Ал эми чоңураак адамда эгер бул өжөрлүк болсо, бул уже калыптанып калган мүнөз. Аны сөзсүз түрдө дарыгерге кайрылыш керек десем да болот. Себеби бул деген чоң нерсеге алып келет да, өжөрлүкчү. Баягы меники туура деп туруп, көптөгөн адамдарга зыян келтирип коюш деле мүмкүн бул жердечи. Өжөрлүктүн акыры жакшылыкка алып барбайт да. Жакшы, биз мына ушундай кадамдарга барбаш үчүн, жакындарыбызды психикалык оорулардан коргош үчүн эмне кылышыбыз керек? Анан сиздерге кайрылган учурда сиздер кандай жардам бересиздер, канча убакытта аралайсыздар, ушул боюнча айтып берсеңиздер. Эми ооруну дарылоосу бул дарттын ошол оорунун деңгээлине жараша болот да. Анан адамдын өзүнөн да карайт. Бир эле диагноз менен 2 пациент кайрылган болсо, ал пациенттин өзүнүн жашоого болгон кызыгуусу же болбосо өзүнүн аракети карайт. Бир эле диагноз менен азыр 2 пациент дарылап аткан болсоң, кичине өзүнө келип калгандан кийин ал аракет кылат. Эми аны биз психотерапия деп коебуз. Дарылоо учурунда бирдей эле одновременно психотерапияны алып жүрөбүз. Ага анын артында балдары, үй бүлөсү, жашоонун кандай кооз экендиги, бул жашоо бизге берилген белек экендигин айтканыңда анын мүнөзү өзгөрүлөт. Кээбиркилер бар, ошол эле учурда жакшы болуп чыгып кетип, 2 кадам баскандан кийин кайра эле баягы калыбына түшүп калышат. Адамдын мүнөзүнө жараша болот. Өздөрүнүн кабыл алуусуна. Өздөрүнүн кабыл алуусунан дагы. Анын ошол эле учурда анын жанында жакындарынан кандай аракеттер болуш керек? Эми бир эле учурда бир адам келсе, анын жанында жолдошу жакшы болот, поддержка берет. Же жубайы жакшы болот, же балдары, же бир туугандары, поддержка берген адамдары көп болот. Ошол эле учурда өзүнүн эле үй бүлөсүндө постоянно давить эткен адам болот. Басмырлап, же колдобой анын ар бир ишиндечи, же жемелеп, постоянно аны кемсинтип турган учур болот. Албетте бул учурда дарыгерге келип, кичине өзүн жеңил сезген болсо, үйгө барганда баягы эле ошол чөйрөгө түшүп калат да. Албетте бул адамдын бул абалдан чыгышы кыйын болот. Эми жакын адамдары албетте бул учурда жакшы карап, колдоп, жөнөкөй тил менен айтканда үйдө урушту аз кылып кичине позитив менен жашаган адамдарда же ошол позитив жакка өзгөргөн адамдарда бул нерседен чыгыш оңоюраак болот. Жакшы, жогоруда айттыңыздар, менталитет деп биздин мисалы борборго кайрылбагандар көп дедиңиздер да. Бирок кайрылбаган менен мунун акыбети жакшылыкка алып келбейт. Мисалы айыкпай турган психикалык ооруларга алып келип калышы мүмкүн. Өтө кеч кайрылып калган учурлар болуп калышы мүмкүн деп айттыңыздар да. Ушул боюнча түшүндүрүп берсеңиздер. Кандай учурда мына ушундай абалга туш келип калат, анан ал бейтаптын абалы кандай болот негизи? Туура айтасыз, бизде менталитет. Өзүбүздү эле медицинада салыштырсак, бизде мусулман өлкөсүндө психиатр, психолог же болбосо психоневрологиялык больницага бар дегенде бул акыркы орунда турат да. Ошол эле учурда Америкада же болбосо Москваны ала турган болсок, буларда психиатр адистерин аябай баалашат и көбүнчөсү башына бир иш түшкөн учурда, ушундай психикалык жактан жабыркаган учурда алар билишет, алар туура эле психиатрга или психологко барышат. Алардын кароосуна жазылышат. Биздин өлкөдө мына акыркы жылдары гана биз ушул сиздер аркылуу, радио, телерадио аркылуу кайрылуулардын негизинде кайрылгандар саны көбөйүп, маалымат алгандар да бар. Ошол эле учурда айыл жергесинде, алыскы жерлерде бул темп ошол бойдон эле калып кетип атат да. Кайрылбайт. Же болбосо кайрылуу ушул жерде адис бар экенин дагы маалыматы аз болгон учурлар дагы бар. Эми бул көп кездешет. Мына жакынкы райондордун өз жашаган үй бүлөлүк медицина борборлоруна кайрылганда, алар жолдомо бергенде кайрылып келип калгандар дагы көп. Негизинен бул адамдын өзүн зависит этет да. Эми бар дегенден кийин көпчүлүк учурда биздин ошо адамдар бар деген учур жолдомону алгандан кийин да бизге келбейт да.
ошол бойдон калып кетишет. Жакшы, кийинки суроо телекөрүүчүлөр. Саламатсыздарбы? Кызым 21 жашта. Биздин кеңешти укпайт дейт. Сырттагылардын кеңешин угат дейт. Биз менен мисалы жакшы мамиледе боло албайт дейт да. Дагы бир суроо ошого эле байланыштуу. Кызым 9-класста мүнөзү аябай оор дейт. Бир нерсени сүйлөп кайрылсаң дейт, ошого жараша жооп ала албайсың дейт. Кандай жардам бересиздер? Сиздерге кантип кайрылса болот деген суроо калтырыптыр. Бул эки учурда тең эле психологдун түздөн-түз жардамы керек болот экен. Бизге келген ушундай кайрылган адамдарга биринчиден биз анын проблемасын угуп, проблемасы кайсы жерде жатканын аныктаганга жардам беребиз жана ошол боюнча тыгыз иш алып барабыз. Эгер ушундай проблемалар болсо, Ош облустук психикалык ден соолук борборуна кайрылсаңыздар болот. Биздин телефондор 0556 80 80 39. 77 менен 56 56 03. Жакшы, кийинки суроо. Саламатсыздарбы? Ачуум бат келет дейт. Анан балдарым айтканымды аткарбаса дейт, аябай катуу сабап коем дейт да, өзүмдү кармай албай калам дейт. Эмне кылышым керек дейт? Бул суроо менен көп кайрылышат. Айрыкча жаш апалар. Ыйлак, анан кийин уруп коемун, сөзүн көтөрө албаймын. Эми сурап келсең, турмушка чыккандан кийин бул жашоо анын оюндагындай болбой калган. Баласы ыйлак чыгып калган, албетте түнү менен уктаган эмес. Эмоциясын өзү башкара албай калган учурда. Албетте бизге көп кайрылышат, дары ичсемби, кичине өзүм тыштандырайын. Анан кийин өзүмө келгенден кийин баламды урганыма өкүнөм деген көп жаш апалар кайрылышат. Эми сөзсүз түрдө биринчи ошо эмоциясын колго алыш үчүн жеңил, өзүнү кармай турган дары-дармектер жазып беребиз. Өзүнүн баласына же өзүнө зыян келтирбей турган. Андан кийин психологдун кеңешине жиберебиз, психотерапия өтөбүз. Кайрылса жардам беребиз. Жогоруда айттыңыздар да, негизинен мына ушундай жашоо кызыксыз болуп, өзүн жаман сезип атканда, же болбосо түш жаман болуп аткан учурда, мисалы, көпчүлүк адамдар молдого кайрылат да. Бирок молдого кайрылып, мындай жеңилдеп калгандар да көп экен да. Мисалы, жакшы болуп калдым, түшүм дагы оңолуп калды депчи. Бул канчалык деңгээлде жардам берет? Же болбосо адамдын ишемини менен өзгөчө көз каранды? Бул дагы как психологдой психотерапия. Мындайда психология менен бирге парапсихология деген дагы илим бар да. Бул азырынча биз моюнга албай атабыз, мунун баркын баалабай атабыз да. Бул да өзүнчө бир чоң илим. Биз айтып аткан баягы молдонун окуганы, дем салганы, бул да өзүнчө психотерапия. Адам ошол мезгилде өзүнүн жүктөрүнөн арылышы мүмкүн да. Муну биз четке какпайбыз. Эгер жеңилдеп калса, жакшы таасир этиптир. Бирок көбүнчө ошо молдолор азыркы учурда молдолор дагы жакшы өздөрүнчө бир иш алып барып атат. Кээ бир эмелерди, оорук жандарды түздөн-түз жөнөтүп атат. Ооруңар башка экен, мен эме кыла албайм, барып кайрылгыла деп туруп бизге жөнөтүп атат. Бул жерде мындай колдоо аларлык көрүнүш бул. Жакшы, невроз дагы бул психикалык оорулардын башталышыбы деген суроо калтырып. Невроз, вегетососудистик дистония бул психикалык оорулардын айрыкча баягы панические атаки деген бар, тревожность деген бар. Ошонун негизги башаты мына ушул невроздон башталат да. Муну биз байкабай, айрыкча мына неврологдор мындай неврозда дегенде кылып коюшат да. Бул деген негизинде өтө чоң ооруга алып келиши мүмкүн. Депрессия ушудан башталат. Тревожный атаки, панические атаки, мисалы, ошол дүрбөлөңгө түшкөндө адам эмне жасаганын билбей, өзүн коерго жер таппай калат. Мындайдан чыгып кетүү өтө кыйын. Мындай узакка созулуп кетсечи, ошо башталышында келип калса жакшы, батыраак чыгып кетет. Адам өзү аракет кылып тезирээк чыгып кетет. Түшүнүш керек эмнеден келип чыкканынчы. Жакшы. Ардактуу телекөрүүчүлөр, бүгүн бизде конокто Гүлбара Кулуева, Ош областар аралык психикалык ден соолук борборунун клиникалык психологу, жана ошондой эле кийинки коногубуз Гүлбара Амирбекова, Ош областар аралык психикалык ден соолук борборунун психиатр дарыгери болду. Сиздерге рахмат айтабыз. Бүгүнкү тема боюнча жакшы маалыматтарды берип, телекөрүүчүлөргө жакшы кеңештерди айтып өттүңүздөр. Ишиңиздерде ийгиликтер болсун. Оор сыркоодон алыс болуңуздар. Рахмат. Сиздерге дагы учурдан пайдаланып, өзүбүздүн ыраазычылықты айтып койгубуз келет. Биздин область боюнча мынау психиатриялык
кеңеш берүү, психиатриялык элге маалымат берүүнү колго алганыңыздар биз аябай кубанычтабыз. Себеби биз сиздердин берүүңүздөрдөн кийин бизге кайрылуулар көбүрөөк болот. Себеби адамдар дагы өздөгүндөгү проблеманын кандайдыр бир деңгээлде чечилишине кызыктар да. Анан бул жерден ошондой маалымат туккандан кийин аларда дагы үмүт пайда болуп бизге звонить этип атышат. Ал эми көрүүчүлөргө айтып кетем, бири-бириңерди аягыла, өзүңөрдүн нервиңерди сактагыла. Бул жашоо өтө эле кыска. Анан ошо кыска жашоодо кандайдыр бир ооруга орун жок деп туруп, күнүмдүк турмушуңарды жакшы өткөрүүгө аракет кылгыла. Көңүлүңөр дайыма көтөрүңкү, маанайыңар шат болуп жүрсүн. Ушуну менен ден соолук программасы өз соңуна келип жетти. Аны мен Сейит Амираев алып бардым. Кайрадан эфир аркылуу амандашканча сак саламатта туруңуздар.